Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. 2 бөлүм. Түпөйүл кылган түш. Кыргыз уруларынын кол башчысы Жараш Кагандын айылы Көксеңирдин жайлоосуна көчүп келишкенине аз гана убакыт өттү. Жай жаңыдан толукшуй баштаган мал түнү бою боз үйдүн туурдугунан сабалап жамгыр жаады. Жараш Кагандын жалгыз кызы Айбарча ханышалар гана жамына турган жибек менен капталган жуурканын канча кымтыланса да болбой үшүп, бүгүн түнү эмнегедир уйкусу качты. Жүрөгүнө өзүнчө эле элеп-желеп болуп, жашоосунда чоң өзгөрүштөр болчудай тынчы кетип, көпкө жатты. Өргөнүн ичине коюлган түбү үч бурчтук алтын чырактандарга күйгүзүлгөн 2 шам бүлбүлдөйт. Тээ алыстан Кашкырдын улуганы угулду. Ошентип чабалактап жатып, таңга жуук көзү илинип кетти. Бир кызыктай түш көрдү. Түшүндө анын жашыл жибектен тигилген чатырына текөөрү калкандай, канаты алачыктай бир башкача бүркүт учуп келип конуп жатыптыр. Алайын деп ойлоп турган. Бирок кайдан жайдан ак боз атчан, кызыл кийимчең киши пайда боло калып, бүркүттү колунан талашып алып, күн батышты көздөй чаап кетти. Кыз селт этип чочуп ойгонду. Анан энеси, анын гана энекеси эмес, жамы журттун энеси атыккан Жетик Каш Каган айымдын сөзүн эстей калды. Ал түштүн башы казандай, мойну кылдай, жорулганына жараша түш кете берет. Кандай түш болбосун жакшы жагына жоруш керек, деп айтып калат. Жакшы эле түш болсунчу. Айбарча ордунан туруп, нөөкөр кыз алып келген жез кумарадагы сууга бети колун чаймак болду. Бүгүн катуу уктап калдыңыз, хан бейкем. Аябай уктап жатканыңызды көрүп, ойгото албадым, деди сербейип турган нөөкөр кыз Акгүл. Айбарча унчукпады. Таңкы ашка жаңы гана отурайын деп жаткан кезде нөөкөр кыздардын бири кирип, Каган атасы шашылыш чакырып жатканын айтты. Жайдын күнү жаш баладай деген ушул. Түндөгү түнөргөн булуттардын бири жок. Күн чайыттай ачылыптыр. Көк майсанга тигилген боз үйлөр, чатырлар жашыл килемге чачылган чаарала топташтай болуп, ар кайсы жерде чөкчөйөт. Айлели тиричилик камылгасына киришиптир. Айылдын дал ортосундагы дөбөчө жерге Кагандын башкы өргөсү тигилген эле. Дөбөчөнүн тегерегиндеги Каганга тиешелүү бир нече боз үйлөрдү кошкондо, баары Каган ордо деп аталчу. Айбарча адатынча шартылдай ыкчам басып, Каган атасы дарыланып жаткан өргөгө тез эле жетти. Топоздун кыл куйругунан түпөк тагылган найзаларды кармап, каалганы кайтарып турган 2 жас уул кызга ызаат кыла баштарын ие калышты. Эшик ага торку атасын Айбарчанын келгенин кабар берди. Өргөгө кирген кезде Жараш Кагандын жанында агалары Куттемирбек менен устаты Кабыл Баатыр отуруптур. Кызы киргенде төрдөгү төшөктө жаткан Жараш ордунан обдулуп туруп, жардамчы жигит бир нече куш жаздыкты артына жүлөй салды. 2 айдан бери катуу ноокастап жаткан Жараш мурдагыдан дагы бети чүңүрөйүп, арыктап, өңдөн алганы байкалды. Айбарча атасына баш кылып, агаларына ийилип салам берди. «Кел кызым, келе кой», деди Жараш үнү алсыз чыгып. «Сага айтар кебим бар. Жайланыша отур». Айбарча агаларына катарлаш отуруп тыңшап калды. «Агалар менен иштин маани жайын кеңешип отурам кызым. Өзүң да чет-четин уккандырсың. Ашыналардын ханзадасы Бий Арслан тегин биздин конушка мейманчылап келе жатат. Өзүң билесиң, Бий Арсландын атасы Аязхан өткөн жылы Миң булакта жайлап отурганыбызда конокко келип, курултайга катышып кеткен. Быйыл да курултайга шылтоолоп, уулун жиберип отурат. Ашыналар бир кесе кыргыздардан аскер сурап келет». Жараш Каган узакка ыкшып жөтөлүп, чөйчөктүн түбүнө сууртагандан кийин сөзүн улады. «Айылга атактуу бектер менен уруу башчылары да курултайга келет. Конокко адасын жакшы кылгыла. Коноктосууда өөн иш болбосун. Не баш айрылып, көз чыгып дегендей
чатак чыкпасын. Сүрмө топту аргандай болот. Мен ооруп турам. Айбарча, айланайын, кызым. Сага айтарым, Куттемир агаң менен Кабыл агаңдын айтканынан чыкпа. Адатыңча тентектик кылып орунсуз иш жасаба. Ал тургай нөкөрлөрүң менен айылдагы келин кызга баш көз бол. Куттемир, карындашың Айбарчага калка бол. Бир жакадан баш, бир жеңнен кол чыгарып, курултайды жакшалап өткөрүп, намыска бек тургула, деди Жараш. Айбарча башын ийкей макул болуп, атасынын айтканынан дым чыгарбай укту. Эч кам жебеңиз ага, баарын дайындатып койдум. Айбарчаны деги ойлобоңуз. Өз кызым Гүлайдан артык көрсөм көрөрмүн, астигем көрбөйм, деген Куттемир жерде сакалын сылай, демейде каардуу көрүнгөн жүзү жумшарып, Айбарчага жылуу карады да, андан ары конокко адасы тууралуу агасына болгон дайындыгын айтып, узун сабак кепке кирди. Кабыл Батыр болсо Куттемирдин оозун карап, көздөрүн жүлжүйтө баш ийкеп, кебин тыңдап жатты. Куттемир атасы Жараштын эң кичүү иниси. Чоң атасы Каркырахан, анын уулу Бакбур хандын 7 уулу болсо, эң улуусу Жараш. Эң кичүүсү Куттемир экен. 4 эркек жоо колунан каза табышып, чабышта аттан жыгылып, буту сылтып, майып болуп калган агасы Кабыл Баатырды кошкондо бүгүн үчөөнүн көзү тирөө. Кабыл Батыр Айбарчаны кичинекейинен өстүрүп, кыргыздын каада салтын кулагына коюп, санжырасын айтып, жоокердик өнөр менен мүнүшкөрлүктүн сырын үйрөттү. Кербен менен алыскы өлкөлөргө барып жүрүп, анысын эме асыранды уулу Кара Булутка өткөрүп бергенден бери айыл ичинде отуруп калды. Устаты десең устаты. Атасы жоого кеткенде ат ордуна ата болгон агасы мына ушул Кабыл Баатыр. Айбарчанын атасы Жараш азы кыргыздарды бийлеп турган каган. Жашы 80ден ашып калды. Эки уулу жоо колунан өлүп, карыганда токолунан төрөлгөн жалгыз кызы Айбарча болгондуктан аны кемегенин башына отургузуп, керилтип сайма сайдырбай, жоокерчилик заман экенин ойлоп, уул ордуна эр жигиттин өнөрүн үйрөтүп чоңойтты. Айбарча 7 жашында эле аттын кулагы менен тең ойногон чыйрак кыз болду. Улам чоңойгон сайын эч нерседен кайра тартпаган кашкөй, эркек мүнөздүү, сөзгө чуркок, бирок жоокердин өнөрүн мыкты өздөштүргөн бийкечке айланды. Жаш кезинен башын канжыгага, канын көкөргө байлап жоо сүрүп көнгөн Жараш карыганда ноокастап жүрөт. Быйыл кыштан бери оорусу күчөп, аскер башчылык вазипа менен түмөн колду иниси Куттемирге өткөрүп бергенден бери кагандык такты мураскери Куттемир болооруна көзү жеткен ордо бектери ага алдыртан кошомат кыла башташкан эле. Куттемир кырктын кырынан эбагашкан, кармаган жеринен кан чыккан, караганда жан чыккан кыргыздын кыраан беги. Бозулан кезинен эле агаларына кошулуп, кече эле кең жайыктын ээлери болгон жуан-жуандарды сүрдү. Ал ортодо түрктөр менен тынчтык маласына келишип, түрктөрдүн каганы Турду Куттемирге кызын берип, Жараш анын уулу Аяз дегенге карындашы Баар Күлдү күйөөгө узатты. Жоолашпайлы деген мунасага келип, ары барса жээк жат, бери келсе куда сөөк, ортодо уул кыздары төрүлгөндөн кийин таекей жээн болуп калышты. Мына эме Аяз менен Баар Күлдүн уулу Биярслан кыргыздарга мейманчылап келе жатканын айтып, чабарманы келди. Бирде толуп, бирде бөксөргөн оомал төкмөлдүүнөн ушул адам жаны кылыч мизинде болгондорунда Каркырахандын укум-тукуму башкарган кыргыздарга биягы Кулан менен Сары чөлгө, ары жагы Теңир тоо менен Жейхун дарыяга чейин карап турган кез болчу. Түрк ханзадалары да бир жылда бир нече ирет конокко келишип, ортодогу алаканы талкуулап турушат. Бакбуркандын уулдары элди жакшы башкарып, жоонун аягы тыйылып, караламан букаранын курсагы тоюнуп, жуан-жуандардын чапкындарында кара кийип, кан жутуп калган жетим жесирлер оңолуп, кең өрөөндөргө мал туягы батпай күтүрөп, соодагерлер менен көпөстөр Кытайдан Византияга чейин дүрдүүнө жибек ташып, ортодогу кербен жолдорун бойлото капкалуу сепилдери бар калааларды курушуп, ар кыл уруулардан куралган кыргыздардын иши жүрүшүп, ити чөп жеп турган заман келген болчу. Ошол күнү Куттемир Жараш каган менен бир аш бышым отуруп кеңешип кеткенден кийин атасы Айбарчаны кайрадан өргөсүнө чакыртты. "Кызым", деди алыстан сөз баштаган Жараш.
Энең Жети Каш дуулаттардын атактуу баатыры, Калчанын кызы эле. Чабыштан жеңилген дуулаттардын кыз жигиттерин кулдукка айдап бара жаткан жеринен аман калып, аларга кошуп энеңди дагы куткарып калдым эле. Теңирдин буйругу менен апаң Жети Каш жубайым болду. Ага ыраазымын. Андан бери 20 жыл өттү. Жылаан жылында төрөлдүң эле, мына быйыл 18ге карадың. Энеңдей болуп жоонун колунда калса бөтөн бирөөгө жемин жедирбей, көз жашы төгүлбөй, кара башын коргогонго күчү жетсин деп сага жоокер өнөрүн үйрөттүм. Элге тынчтык заман келбей болуп, сени эркек ордуна өстүрүп койгонума мына бүгүн өкүттө болуп жаткан кезим. Тай туйлап такка чыкпас, аял туйлап калк башкарбас деп коюшат элибизде. Алыска кетип аңуулабай, аскага чыгып бүркүт кармабай, үй маанектеп отурсак кантет кызым. Менин өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Көзүмдүн тирүүсүндө сени бир жерге узатып, эр жигитке бүлөө кылып, анан өлсөм арманым болбосо эле, деди Жараш. Муну уккан Айбарча эрдин кымтып, ашыкча сөз чыкпай түнөрдү. Атасын түшүнүп турат. Уулдарын жоготпосо бүгүн балким башкача карайт беле, ким билет. Айбарча атасынын көңүлүн жубатарга сөз таппады. Уруксаат болсо чыгайын ата, деди Айбарча бир аз отургандан кийин. Жараш башын аста ийкеп, кызына ак дебей, көк дебей, көзүн жумган абалда кыйлага чейин унчукпады. Бар балам, айтканымды жакшылап тыңда, атаң менен энеңди капалантпа, деди Жараш бир топтон кийин. Ал күнгү сөз ошо менен бүттү. Ордунан шарт турган кыз өзүнүн өргөсүнө жөнөдү. Кантсе да атасы туура айтып жатат. Бир мүнөз беткече бар, өжөрлүгү жанда жок, кырс мүнөз кыз. Ошондон уламбы, же каган атасынын сүрүнөн чочулаштыбы, жашы 18ге чыкса да эмдигиче бирөө жарым колун сурап жугучу келе элек. Айбарча оюн күлкүдөн оолактап, эркектер кылчу ишти көп кылып, ат үстүндө жүргөн. Жеңелери өздөрүнчө кара далы болуп бүттү, же күйө албайт, деп алдыртан көбүр-шыбыр кеп кылышып, бирок Айбарчанын сүрүнөн айбыгышып, бул тууралуу эч бир ооз ачышчу эмес. Куттемирдин сулуулугу менен атак алыска тараган чүрөктөй кызы Гүлай андан 2 жашка кичүү. Экөө жакшы тил табыша албайт. Гүлай боюн көтөргөн, кербез мүнөз, текебер кыз. Кыргыздарга баш ийген, уруулардын арасынан тандалып алынган 40 нөөкөрүн ээрчитип, аккуудай мойнун койкойтуп, жел болсо учуп кечиде үлбүрөгөн Айбарчага атаандашкансып турат. Айбарчага карабайт. Кагандын жалгыз кызы болуу бешенесине буйруган экен. Гүлай менен талашып тартышаар эч нерсеси жок. Ханбикени жандай көргөн, өзүндөй болуп ат үстүндө кылыч кармап, жаа тарткан 40 нөөкөрүн ээрчитип, аңчылык кылгандан тажабайт. Курултайга чакыртылган бектерден али дайын жок. Айылга курултайдын шылтоосу менен келип айлап жатып алчу коноктор келгенче, аңчылыкка бир чыгып келейин, деп ойлогон Айбарча ал күнү нөөкөр кыздардын башчысы Каниза менен кеңешип, тегерек таштын капчыгайына барууну чечти. Ханбике нөөкөрлөрүн ээрчитип, түш ой аңчылыкка аттанды.